52-ci суроодо сүрөттө кубтун ичинде пирамида берилген. К чекити бул АБ кырынын тең ортосу болсо, анда кубтун көлөмү бул пирамиданын көлөмүнөн канча эсе чоң болот деген суроо экен. Бул жерде кубтун көлөмүнүн аянты, көлөмүнүн формуласы жалпы эле призма үчүн жазалы, негизинин аянтын бийиктигине көбөйтөбүз. Ал эми пирамиданыкы болсо ушунун эле 3/1 бөлүгү көбөйтө h. Бул жерден пирамиданын негизин аянтын S деп коелу. Анда бул жерде мындай кылып бөлсөк, кубтун негизи 4 бөлүккө бөлүнгөн болот. Пирамиданын негизин аянты менен. Бул үстүңкү негизин бөлүп көрсөтөйүн, 4 бөлүк. Бул негизи S болсо, анда бул дагы S, бул дагы S, бул дагы S. Башкача айтканда, кубтун негизинин аянты 4S болот. Ушуну ордуна коелу. Кубтун көлөмүнүн аянты, негизинин аянты 4S деп коелу. Көбөйтө h. Пирамиданыкы ушундай эле болот. 3/1 негизинин аянты S. Анан көбөйтө h. Эми канча эсе чоң экенин билиш үчүн муну буга бөлүш керек. Демек 4SH бөлөбүз 3/1 SH. SH'тар кыскарып кетет. 4/1 3/1ге бөлүш үчүн көбөйтөбүз 3/1-дин тескерисине. Тескериси жөн эле 3 болот. Ошондо жалпы кубтун көлөмү пирамиданын көлөмүнөн 12 эсе чоң болот экен. Туура жооп Г варианты.